keldi. Avariyin jandırdı. Buna hoppa sekildi. Sekildi. Коопсуздук камерасына түшүп калган бул окуя 2024-жылдын 23 октябрында Ош-Бишкек жолунун Фуркат айылындагы бөлүгүндө болгон. Жибек жолу соода борборунун маңдайында түнкү саат 23:30 чамасында Ош шаарына карай бараткан Деу Матиз үлгүсүндөгү унаа 1987-жылы төрөлгөн жаранды сүзүп кетип калган. Натыйжада Кара Суу районунун тургуну оор абалда облустук ооруканага жеткирилген. Жол жүргүнчү жаракат алып, буту сынып, натыйжада оор жаракат алып, ооруканага кайрылган. Ошол автоунаа боюнча Деу Матиз автоунаасы токтоп, сервисип этти. Ал кишиге көмөк көрсөтпөй, кайра кетип калган. Ошол автоунаа боюнча изделүүдө. Жабырлануучу Ош облустук ооруканасына жеткирилгенден кийин сынык жараат бөлүмүндө бир нече жолу операция жасалган. Дарыгерлер анын ошол мезгилдеги абалын өтө оор деп баалашкан. Азыр дагы көзөмөлдө болуп, толук айыгып кете элек дейт. Тас сынган, тас ажырап кеткен, саны сынган, анан кийин голин сөөктөр сынган. Анан кийин таздын ылдыйында бизде область промежности деген бар. Ошол жерде өтө чоң обширно ушибленная рваная рана болгон. Осложненное кровотечением. Ичинен жаракат алган, өпкөсүнөн жаракат алган бала. Анан кийин башынан сотрясение головного мозга болгон. Операцияны кылганбыз. Таз боюнча, бут боюнча, анан кийин кыйла бир айга жакын жаткан бизге. Жол коопсуздугунун кызматкерлери окуя катталгандан бери айдоочуну издеп таба албай жатышкандыгын билдирди. Ага ошол күнү аба ырайы жамгыр, тумандуу болуп, камераларга толук түшпөй калгандыгы себептешет. Мындан улам качып кеткен айдоочуну табуу боюнча коомчулукту да жардамга чакырышты. Погода өзгөрүп, ошол учурда камералар жакшы аныктап, жакшы түсүн аныктап, жана номерин тактай албай атабыз. Бирок Деу Матиз автоунаа экени далил көрүнүп турат камерада. Деу Матиз автоунаасы боюнча дагы эле изделип жатат. Мындан бул жака дагы иш кете берет. Мындан бул жака дагы көргөн билгендер болсо дагы сурап аягына чыкканга аракет кылабыз. Окуянын күбөсү кырсык катталган учурда ал аймакта адамдар көп болгондугун айтты. Бирок жабырлануучу менен алек болуп жатып, айдоочуну көрүшкөн эмес. Мен машинада уктап элем, өзү аслы. Мен унаада уктап жаткан болчумун. Анан эле бир башкача үн угулду. Анан туруп окуя болгон жерге келдим. Мен келсем ал жаран жаткан экен. Дароо адамдар чогулушту. Жардам бере баштаганыбызда эки тез жардам унаасы келип, биринчиси облустук ооруканага алып кетти. Жамгыр катуу жаап, туман болгондуктан көп нерсени байкабай калдык. 10 метр аралыктагы адам деле көрүнбөйт болчу. Бирок айдоочуну эч кимибиз көрбөдүк. Балким караңгы болгону дагы себеп болду окшойт. Караңгы эле, дадыл эми туманан бар эле да. Белгилей кетсек, кылмыштын бети ачылбагандыктан Кара Суу райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн аймактык милициянын 2 кызматкерине тартип жазасы колдонулган. Жабырлануучунун жакындары качып жүргөн айдоочунун табылышын күтүп жатышат. Сыймык Марат уулу, Мунар Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.